Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Сабагыбызды улантуудабыз. Бүгүн 4-чү сабак аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча. Өткөндө жалпы жөнүнөн аналогия эмне, кандай деген суроолорго жооп бергенбиз. Аны кантип табыш керек, кандай кадамдары бар. Эң негизгиси сүйлөм түзүш керек. Ошол жерде берилген сөздөр менен деген жыйынтыкка келгенбиз. Ал эми бүгүн болсо ошол сүйлөм түзүүдө бизге эмнелер жардамчы болот деген суроого жооп беребиз. Негизинен бул аналогия суроолору кандайдыр бир байланыштардын негизинде түзүлөт. Ошол байланыштарды туура аныктап алсак, алдын ала ошол байланыштарды билип алсак, анан сүйлөм түзүүдө бизге жеңилдиктер болот деген ишеничтебиз. Эң негизги бир эки байланыш бар. Ошолорду карайлы. Мисалы, биринчиси так байланыш. Бул кандай дей турган болсоңор, мисалы, уй, мал. Ушундай бир сөздөр келди дейли аналогияда. Анан бул жердеги байланышыбыз так, себеби дегенде уй бул сөзсүз түрдө мал. Эми уй башка нерсе боло албайт. Мисалы, бир буюм дей албайбыз, адам дей албайбыз. Уй бул мал, бул так. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Ошондой эле мисалы армияда аскерлер бар, сөзсүз түрдө болушу керек ал жерде армия болгондон кийин. Андан кийин суу болгондон кийин суюк болушу керек сөзсүз түрдө. Бул дагы так байланыш. Ал эми кийинкиси ыктымалдуу байланыш. Бул мүмкүн деген сөз менен коштолот. Мисалы бой, эми бой ар кимдин бою ар кандай болот, ошондуктан узун болушу мүмкүн, же тескерисинче кыска болушу мүмкүн. Ошондой эле салмак оор болушу мүмкүн, же жеңил болушу мүмкүн, көл терең болушу мүмкүн, тайыз болушу мүмкүн деген сыяктуу. Негизинен жалпы бардык аналогияларды ушундай эки байланышка бөлүп, анан сүйлөм түзүүдө ошолорду колдонсок болот. Же так сөзсүз ушундай болот, же болбосо ыктымалдуу, мүмкүн деп ушу сөздөрдү колдонсок болот. Андан сырткары жалпы жөнүнөн 15 байланыш түрү берилген. Негизи суроолор ушул байланыштардын негизинде түзүлөт. Анан мындан кийинки сабактарыбыз ушул байланыштар боюнча болот. Эң биринчисинен баштай берели. Бул себеп-натыйжа байланышы. Себеп-натыйжа дегенде эми эмне эсибизге келиш керек? Себеп-натыйжа абдан маанилүү болгон бир түшүнүктөрдүн бири. Себеби дегенде дүйнөдөгү бардык окуялар кандайдыр бир себептерге барып такалат. Бир түрткүлөр болмоюнча башка нерсе болбойт дегендей. Мисал келтирип көрөлү. Күн, асмандагы күн бизге жылуулук берет, жарык берет. Ушул күндүн айынан эмне болушу мүмкүн? Эми чын-чынына келгенде ушул күндүн себеби менен дүйнө жүзүндө көптөгөн жакшы нерселер бар. Ошондой эле ушул күн мисалы абанын кыймылына алып келиши мүмкүн. Мисалы бир жерде аба көлөкөдө турган аба муздак болот, анан күндө турган аба ысык болот дагы, анан экөө батышпай аба кыймылдай баштайт. Андан кийин ошол абанын кыймылы жүрүп чоң бир шамалга айланышы мүмкүн. Демек мындай бардык ошо себеп-натыйжа чынжыры кетип жатат бул жерде. Күндөн башталды, андан аба кыймылы, андан шамал, андан мисалы жамгыр пайда болушу мүмкүн. Себеби дегенде шамал болуп арга жакта булуттарды айдап келиши мүмкүн бир жерге, бир белгилүү бир чөлкөмгө. Андан балким сел пайда болушу мүмкүн. Мисалы эми бул жердеги байланышыбыз ошол ыктымалдуу болуп атат. Себеби дегенде мүмкүн деп айтып жатабыз. Сөзсүз түрдө ушундай болот деген нерсе жок албетте. Бул жөн гана мисал. Анан албетте селден бир кыйроолор болушу мүмкүн, Аллах сактасын. Бул эми жөн гана мисал болду. Демек себеп-натыйжа дегенде ушундай бир нерсенин айынан башка нерсе болот дегенди аныкташ керек. Бул түшүнүк абдан маанилүү. Бул бир гана аналогияларда эмес, бул керек болсо грамматикада дагы, анан окуу түшүнүүдө дагы маанилүү болгон түшүнүктөрдүн бири. Эми мисалды карап көрөлү. Бир сыйра окуп жообун таап көргүлө.
кандай байланышта турганы белгилүү, себеп натыйжа байланышында турат. Бирок маанилүү болгону биз азыр кандай сүйлөм түзөбүз. Мисалы, өрттөсөк күл пайда болот десек болот. Өрттөсөк күл пайда болот. Өрттөөнүн натыйжасында күл пайда болду десек болот. Анан варианттарга ушул сүйлөмдү салып көрөлү. Ушул сүйлөмдү бардык варианттар менен колдонуп көрөлү. Мисалы, тазаласак суу пайда болот дейт. Эми албетте бул вариантыбыз туура эмес болуп калат. Себеби дегенде тазалаганда кантип суу пайда болуп калмак эле. Тескерисинче суунун жардамы менен биз бир нерсени тазаласак болот. Ошондой эле сындырсак сынык пайда болот дейт кийинкиси. Болушу мүмкүнбү? Биринчиси ката болду. Экинчиси сындырсак сынык пайда болот дейт. Эми албетте болушу мүмкүн. Муну карайлы. Бирок алгачкы вариантыбызды көрүп эле ушул туура деп койбостон, кийинки варианттарды да карап коюш керек. Себеби дегенде туурарак, жакыныраак дагы вариант болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан кийинкисин да карайбыз. Майдаласак кесек пайда болот. Албетте муну айта албайбыз. Анан жазаласак кылмышкер пайда болот деп дагы айта албайбыз. Кылмышкер пайда болгондон кийин анан жазалаш керек деген нерсе туура болот. Ошондуктан бул жердеги туура жообу сындырсак сынык пайда болот деген вариант болду. Бул варианты. Демек, себеп натыйжа байланышы ушундай. Бул түшүнүктүү, муну өттүк. Кийинки байланышка келебиз. Бул бүтүн жана бөлүк. Бүтүн жана анын бөлүгү. Бир бүтүн түшүнүк бар, анан анын бөлүгү. Бул жерде айта турчу бир эки нерсе бар. Эки түрү бар десек болот бул байланыштын. Биринчиси бул түшүнүк жана анын бир өңчөй бөлүктөрү. Башкача айтканда, бир түшүнүк бар, бир зат бар. Жана бир өңчөй жалаң ошондой гана нерселерден турат да алчы. Мисал карайлы. Мисалы, саат мүнөттөрдөн турат. Мындай мүнөттүн арасына башка нерсе кирип кетпейт да. Саат жалаң гана 60 мүнөттөн турат. Километр, метрлерден турат, апта, күндөрдөн турат, мындай бөлүнүштөр да, майда ошол бөлүнүшү. Ал эми кийинкиси бул түшүнүк жана анын конкреттүү бир мүчөсү, бир гана бөлүгү. Жалаң ушулардан турат деп айта албайбыз. Мисалы, каалга жалаң туткалардан турат дей албайбыз. Ал болгону бир гана бөлүгү. Балким эки жагында болушу мүмкүн, ичинде сыртында дегендей. Китеп дагы жалаң мукабалардан турат дебейбиз. Мукаба бул сырты, катуу сырты. Демек, бул бир гана бөлүгү болду. Ушуларга жакшы көңүл бурушубуз керек. Себеби дегенде саат, мүнөт деген үлгү жупка, каалга тутка деген ушул жуп сөз туура келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде үлгү жуп бүтүн бөлүк байланышынын биринчи түрүнө кирсе, варианттан дагы ошондой биринчи түрүнө киргенин издешибиз керек. Мисалды карайлы, ойлонуп көргүлө. Эми автоунаа тетик, албетте автоунаа тетиктерден турат. Ал жерде тетик деген сөзүбүз жалпы сөз болду. Ал кандай гана тетик болбосун, мисалы дөңгөлөк болсун, капот болсун, ичиндеги отургучтары, терезеси болсун, баардыгы тең тетик. Албетте негизгилерин айтпай калдык, мисалы кыймылдаткыч, мотор мисалы. Демек, автоунаа тетиктерден турат, жалаң тетиктерден турат. Эми башка варианттарга коюп көрөлү сүйлөмдү. Куш тумшуктардан турат дейт. Бөлмө эмеректерден турат, каалга туткалардан турат, жүк жууркан төшөктөн турат дейт. Анда мисалы аасына келе турган болсок, албетте бул туура эмес. Куш кантип тумшуктардан турмак эле, анын бир тумшугу болот мисалы. Быысы туура болушу мүмкүн, бөлмө эмеректерден турат. Ичинде эмеректер бар деген мааниде. Бирок бөлмө ошол эмеректерден куралат дегенди билдирбейт. Себеби дегенде биздин үлгү жуптагы сөздөр автоунаа менен тетик, ал ошо куралуу жөнүндө сөз болуп атат. Бул жердеги турат деген сөз колдонулду бул жерде, бирок куралат деген маанини камтып турат да. Демек, быысы да туура эмес. Бөлмө эмеректерден турат деп айта албайбыз. Эмеректерди алып салсаң деле бөлмө бойдон кала берет. Автоунаанын тетиктерин алып салсаң, автоунаа жок болуп кетет дегендей да. Анан каалга туткалардан
турат дей албайбыз албетте. Ошондуктан жүк жууркан төшөктөн турат десек болот. Башка бир мисал келтирели. Жаңы эле автоунаа тетик деген сөз болчу, азыр автоунаа капот дейт. Ошол тетиктин конкреттүү бир бөлүгү айтылды да. Автоунаа капот. Мындай болгондо ойлонуп көргүлө. Эми автоунаанын бир бөлүгү капот десек болот. Бул сүйлөмүбүз. Эми ушул сүйлөмдү калгандарына коюп көрөбүз. Мисалы гысынан баштап көрсөк, чачтын бир бөлүгү баш дей алабызбы? Албетте жок. Ийненин бир бөлүгү жип дей алабызбы? Жок. Кулпунун бир бөлүгү ачкыч. Эми жакындап кетиши мүмкүн, бирок экөө эки бөлөк зат негизинен. Ошондуктан туурасы бул жерде кабылганын бир бөлүгү тутка десек болот. Бул бүтүн бөлүк байланышы болду. Биз азыр себеп натыйжаны бүтүн бөлүктү бүтүрдүк. Кийинки байланышыбызга өтөбүз. Бул зат курам байланышы. Бүтүн бөлүккө бир аз окшошуп кетет, бирок көрөлү кандай экенин. Бул жерде дагы бир эки түрү бар бул байланыштын. Зат жанын азыркы курамы, мисалы ошол белгилүү бир зат азыр эмнеден турат? Мисалы көлдө суу барбы? Азыр бар албетте. Жазыктын ичинде мамык болушу мүмкүн, азыр мисалы. Айсберг бул муздан турат десек болот, мына азыркы курамы. Анан зат жана анын баштапкы курамы. Баштапкы дегенде мурда башкача бир нерсе болчу, анан ошол өзгөрүп башка бир затка айланды деген мааниде. Мисалы муз мурда суу болчу дегендей да. Азыр муз болуп калды. Мисалы азыр музду биз суу дей албайбыз да. Ошондой эле кагаз азыр кагаз, бирок аны азыр жыгач дей албайбыз, бирок башында жыгач болгон, ал жыгач болуп өсүп чыккан. Андан ар түрдүү бир ошол химиялык процесстен өткөндөн кийин анан кагазга айланган. Күл деле мурда көмүр болчу деген мааниде. Эми кайра эле ушуга жакшы көңүл бурабыз. Себеби дегенде, мисалы жаздык мамык деген үлгү жупка туура вариант катары кагаз жыгач деген болбой калышы мүмкүн. Ошолорго жакшы көңүл буруп коебуз. Мисалга көңүл буралы. Нан, буудай ойлонуп көрөбүз. Нандын курамында буудай азыр барбы? Албетте азыр жок, бирок нан башында буудай болчу. Ошол демек алгачкы баштапкы курамы буудай болгон экен. Ушул сүйлөмдү башкаларына салып көрөбүз. Куш башында канаттуу болчу дейт. Бөлмө башында дубал болчу, дарыя башында суу болчу, кагаз башында жыгач болчу. Эми мисалы куш башында канаттуу болчу дегенибиз логикага туура келбейт. Бөлмө башында дубал болчу дегенибиз келиши мүмкүн, себеби дегенде бөлмө салынып жатканда дубал болуп биринчи тургузулат, анан анын үстү жабылат деп айтсак болот да. Болушу мүмкүн десек болбой калат, себеби дегенде бул ошол мындай бул жерде буудай дагы, анан бул жерде азыр туура вариантын айтып берели. Буудай дагы, анан жыгач дагы бул бир табигый түшүнүктөр. Алар экөө тең мындай өскөн, өзүнүн өзү бар болчу мындай табиятта десек болот. Дубал дагы бул кирпичтерден куралып салынган нерсе да, ошондуктан ал вариантта туура эмес. Анан ошондой эле дарыя башында суу болчу дей албайбыз, себеби дегенде дарыянын азыр деле курамында суу бар. Ошондуктан туурасы бул жерде гысы болот. Кагаз башында жыгач болчу. Кийинки мисалга көңүл буралы. Сөйкө алтын дейт. Бул жердеги байланышыбыз так эмес, ыктымалдуу, себеби дегенде сөйкө алтындан турушу мүмкүн. Алтын эмес, күмүштөн деле турушу мүмкүн. Ошондуктан азыркы, бул жердеги азыркы курамдын сөзү болуп атат, себеби дегенде сөйкө эгер алтындан турган болсо, демек алтын азыр анын ичинде бар, алтын өзгөрүп кетти дегенди билдирбейт. Демек, карай турган болсок, стол азыр темирден турушу мүмкүн. Албетте мүмкүн,
Бул туура деп туралы. Нан азыр ундан турушу мүмкүн. Эми азыр ундан турбайт, ал өзгөрүп кетти. Азыр нан өзү эле. Анан кагаз азыр жыгачтан турбайт, жарма азыр арпадан турбайт. Бардыгы өзгөрдү. Ошондуктан туурасы бул жерде Асы бойдон калды. Ошентип зат Куран байланышы дагы бүттү. Кийинки байланышка келебиз. Бул жалпы конкреттүү деген байланыш. Бул эмне деген суроо. Биринчиден бул жалпы бир түшүнүк бар, анан ошонун конкреттүү бир түрлөрү бар. Мисалдар менен көрөлү. Канаттуу деген түшүнүгүбүз бар. Мисалы жалпы. Анан мунун бир толтура түрү бар. Мисалы канаттууга эмне кирет? Тоок кирет. Бул канаттуунун бир бөлүгү деп айта албайбыз. Бул канаттуунун бир түрү. Ошондуктан жалпы конкреттүү дегенибиз бул түр, түрлөр. Тоок кирет, мисалы, бүркүт, мисалы бир түрү конкреттүү. Үкү болушу мүмкүн, пингвин жана башкалар. Башка мисал келтире турган болсок, мисалы шайманга эмнелер кирет? Өзүңөр ойлонуп көрсөңөр болот. Мисалы күрөк, балта, орок, кетмен, балка жана башкалар болушу мүмкүн. Түстөргө мисалы эмне кириши мүмкүн? Жашыл, кызыл, сары, көк, ак, кара жана башкалар. Андан сырткары абстрактуу түшүнүктөр болушу мүмкүн. Мисалы эмоция деген сыяктуу, кубаныч, кайгы деген сыяктуу, коркуу, таң калуу. Ошондой эле мисалы кыймыл аракеттер болушу мүмкүн. Мисалы кыймылдоо дегенде ал эмне болушу мүмкүн? Чуркоо болушу мүмкүн, басуу болушу мүмкүн, секирүү болушу мүмкүн, анын ичинде конкреттүү түрлөрү. Демек, жалпы конкреттүү деген байланыш ушундай. Мисалга көңүл бурабыз. Эрмен деген сөз, эгер силерге тааныш эмес болсо, эрмен бул өсүмдүктүн бир түрү. Бул бир өсүмдүк да, мындайча айтканда. Демек, жалпы сөзүбүз бул жерде өсүмдүк болду. Ал эми конкреттүү түрдү билдирген түшүнүк бул эрмен болду. Эрмен өсүмдүктүн бир түрү. Калган варианттарга салып көрөбүз. Терек дарактын бир түрү дейт. Бул болушу мүмкүн, себебинде терек дарак. Дарактын башка дагы толтура түрлөрү бар. Ошондой эле өсүмдүктүн да башка түрлөрү бар. Мисалы, өсүмдүккө башка эмне болушу мүмкүн? Түрдүү гүлдөр кириши мүмкүн. Мисалы, роза болсун, кызгалдак болсун, же болбосо мисалы өсүмдүккө дагы ит мурун жана башкалар кириши мүмкүн. Ал эми дарак, ошондой эле кайың кириши мүмкүн. Жакшы, демек Асы туура деп туралы. Балким андан да жакыныраак вариант чыгып калат. Кийинкиси эмерек сандыктын бир түрү деген албетте туура эмес. Себеби дегенде ордо алмашып калган. Сандык эмеректин бир түрү десек, балким туура болмок. Балким. Андан кийин каалга бөлмөнүн бир түрү дей албайбыз. Бөлмөнүн бир бөлүгү болушу мүмкүн. Китеп кагаздын бир түрү дей албайбыз. Себеби дегенде китептин курамында кагаз болгон болушу мүмкүн, бирок анын бир түрү дей албайбыз. Демек, туура жооп Асы болду. Дагы бир айта турчу нерсе, ушу жалпы конкреттүү байланышында кээде суроолор мындай болуп калышы мүмкүн. Үлгү жуптагы эки сөз экөө тең, бирөө жалпы, бирөө конкреттүү эмес, экөө тең конкреттүү болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, азыркы мисалга көңүл бурабыз. Жакшы. Муну иштеп көргөн болсоңор, азыр жообун табалы. Бул жердеги байланышты мындай кылып курабыз. Арстан дагы, жолборс дагы экөөнү тең жалпылап турган бир түшүнүк бар дейбиз. Ал түшүнүктү өзүбүз табабыз. Мисалы, арстан дагы, жолборс дагы булар жырткычтар, жырткычтын түрлөрү десек болот. Демек, жалпы сөздү биз өзүбүз таптык, аныктадык. Арстан, жолборс мисалда берилген болчу. Ал эми мисалы ушул эле сүйлөмдү башкаларына салып көрөлү. Алтын шакек. Алтындагы шакек дагы баалуу таштардын түрлөрү дей албайбыз. Дегенде биринчиден шакек аларга кирбейт. Шакек бул жасалган буюм. Экинчиден негизи бул такыр эле болбой калды. Баалуу таш эмес, бул жерде баалуу зат болуш керек болчу. Бул вариант бул сүйлөм өзү туура эмес түзүлүп калган, ошондуктан бул вариант кетти, жарабайт. Андан роза, гүл, экөө тең гүлдүн түрлөрү дей албайбыз.
сөйдөгөндө гүл өзү жалпы сөз болуп калды, роза конкреттөөсү ал дагы жарабайт. Пейзаж, сүрөттүн түрлөрү дей албайбыз. Сөйдөгөндө пейзаж ошо сүрөттүн түрү өзү. Ошондуктан пейзаж бул конкреттүү, сүрөт жалпы болду, болбой калды. Ал эми кайың, эмен экөө тең дарактын түрлөрү десек туура болот. Сөйдөгөндө кайың деген дарак бар, эмен деген дарак бар. Экөө башка. Демек аларды жалпылап турган сөз дарак болду, аны өзүбүз аныктадык. Ошондой эле арстан менен жолборсту жалпылап турган сөз жырткыч болду, аны дагы биз өзүбүз аныктадык. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Бул жерде бүгүн ушу 4 байланышты өттүк. Калган байланыштарды кийинки сабактарда өтөбүз. Азыр болсо тестке көңүл бурабыз. Видеону улам токтотуп, суроолоруна жооп берип, туура жоопторун жакшы аныктагыла. Шашпай иштегиле. Анда эмесе биринчи бети баштадык. Экинчи бети, үчүнчү бети, кийинки бети, аягы. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңар.